Assalamu alaikum. Biz bugün Aravan rayonundayız. Esepsiz ekspertlerden epçilдigi жөнүндө bugün dagы bir rет söz кылмакчыбыз. Буга чейин өздөрүңүздөргө белгилүү болгондой, эксперттер тууралуу эки жолу материал ырастап, аны назарыңыздарга сунуш кылганбыз. Бул жолкусунда дагы иш материалдарындагы бардык жагдайларды, бардык далилдерди, толук кандуу изилдөөлөрдү жүргүзбөстөн адам жана жаран укуктарын одоно түрдө бузуп, жана өздөрүнө тиешелүү мыйзам талаптарын одоно түрдө бузуп, биз мыйзамдан жогору турабыз деген мырза жана айым эксперттерди жүзүн ачып берүүгө бүгүн биз дагы бир рет аттандык. Андыктан биз менен болуңуздар. Сөздүн башында кыскача фабуланы айтып кетишибиз керек. 13 февраль 2021 жылы Араван районунун тургундары Жороев Максат жана Караева Майрамкан аттуу жарандардын ортосунда пикир келишпестик болуп уруш чыга кетет. Ал уруштун натыйжасында Караева Майрамкан Жороев Максаттын үстүнөн райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылат. Жана ошол арыздын негизинде Жороев Максаттын үстүнөн ошол кездеги жоруктар кодексинин 119 беренесинин негизинде майда ээн баштык деп иш козголот. Жана кийин соңку эксперттердин катар берген корутундуларынын негизинде Жороев Максаттын кыймыл аракети 119 беренеден ошол кездеги жазык кодексинин ээн баштык беренесине алмашып, башкача айтканда квалификациясы өзгөрүп, кылмыш ишине өтөт. Ошол жагдайларды кененирээк азыр эксперттерге суроолорду узатып, кененирээк түшүндүрүп бергени аракет кылабыз. Мен Жороев Максат Абдымуталипович 1995 жылы Араван районунда төрөлүп өсүп. Мен кайрылуум төмөндөгүчө. Мен 2021 жылдын 13 февралында Араван районундагы нотариуска кирип атам. Кирерден мурда телефонумду жандырып алып, Караева Майрамкан жанына кирип атканда ключүнү сурайын деп каршысындагы кабинетти, ал жак бош болчу. Ошону алайын деп кирип аткам. Кирерден мурда телефондун камерасын жандырып киргем, себеби андан любой нерсе күтсө болот эле, ар кандай поступкаларды. Себеп дегенде ал биздин үй бүлөгө өчөшүп жүргөн. Кандай удар келтирсем экен деп ойлоп жүргөн момент экенин эле да көрсө. Анан кийин кирип барып эле саламдашып, теги ключту сураганда унчукпай туруп эле келип мага таштанып, аймалап, ыз учу көтөрдү. Сыртта толтура киши чогулуп кетти. Алардын арасынан бир киши менен аял кирип бөлүштүрдү эптеп. Бул болгон окуя бардыгы чогулганда максимум 3 мүнөт болгон. Анан кийин чыгып кетип атканда дагы тартып кеткенмин. То, что у нее все хорошо, ал хорошо себя чувствует дегендей кылыпчы. Кеткенден кийин ал такси жалдап үйүнө кетет. Ал таксисттин дагы номерлери, даныйлары бар. Үйүнө барып жатып алып, скорый чакырат экен. Кыскасы, мен арызымды жазам, пострадавший болуп. Анан кийин ал деле өзүнүн арыздооматыны жазып, тергөө бирдекелер болуп кетти тиякта.
Анан Аравандын судмед эксперти Казаков Санжарбек заключениясында повреждение алган деп майрамды чыгарып берип коюптур, легкий повлекший кылып. Хотя мен аны грубо деле кармаган эмесмин, только өзүмдү защищать эткенмин. Кыскасы ал больницага жатат. Жаткандан кийин арадан 2-3 күн өткөндөн кийин ойлонуп не кылышын билбей что-то не проканала дегенби, анан кийин максат мени зордоду дегенге өттү. Ошентип жала жагып аракет кылды. Аны менен Ошко кайрылат. Оштогу биологический судмед экспертпи тиги Махабат деген эже, фамилиясы унутуп атам. Махабат деген эжеге кайрылат. Ал болсо менден каным алып, анын веждокторун алып салыштырганда ич кийимдерине ошол жердеги эркектик уруктук максаттыкы деп чыгарып берип коет. Зордоду дегенге. Анан мен аны арадан убакыт өтүп, процесстер болуп, арадан бир кыйла убакыт өткөндөн кийин мен Казакстанга жазам. Ал нерсе Россия, Москвада деле бар экен. ДНК текшере турган. Казакстанга жазганымда Казакстандын баягысы келет, чечими, алардын заключениясы. Заключениясында мындай деп жазылат экен, то что анын ошол моменттеги ич кийиминде бир да не только максат, бир дагы эркек адамдын уруктугу жок депчи. Анан кийин Кудайым ошол жолго салыптыр майрамды, ошол поступкага все, что делается к лучшему дегендей, мына Кудайым каалап келди. Заключениялар. Ошо менен мен кайрылып атам. Бунун менен мен эмнени бир эле өзүмдү акташ эмес максатым. Максатым дагы буга окшогон Майрам Караева, Майрамканга окшогон канчалаган кыз келиндер бар. Жаман бардыгы эмес эми. Ошолордун айынан канчалаган эркектер, жаш балдар бардыгы күнөөсүз эле камалып кетип атат. Ошолорго кайрылып кетет элем. Ак болсоңор до конца баргыла, актангыла. Адилеттүүлүк, чынчылдык восторжествует дегендей. Дагы эмне? Нотариалдык конторасы боюнча айта кетсем, ал раматтылык атама таандык, Жороев Абдымуталип. Анан кийин ал менен атам менен Майрамканын ортосундагы договор 2012 жылы түзүлгөн экен. Биз аларды териштирип издегенибизде юстиция эме копиясыны көрсөтөт бизге, оригиналын таппай коет. Хотя юстицияда экөөнүн конторанын договор ээси менен берки арендодательдин ортосундагы договор оригиналы сакталыш керек экен эле юстицияда. Биз ошону көрөлү деп барганыбызда бизге копиясыны көрсөтүп коет. Түп нускасы жок болуп атат. Түп нускасы жок болуп атат. Ошолорду жакшылап караштырып, териштирип берсеңер. Анан кийин суранамын, могу ушул ишке жала жапканга, анан кийин нотариустук иштерини тергегендер жакшыраак карап берсеңер. Себеби Майрамдын, Караева Майрамкандын бир нече жасалма колтомголор менен доверенность жазып, Россияларга жаш балдарды жөнөткөндөр, атасынын колу жок, апасынын колу жок.
Кыскасы ошондой иштеринин бетин ачканбыз. Ачканыбызда дагы жакшы көңүл бурулбадыбы айтор. Андан кийин дагы доказать эткенибизден кийин дагы ишини, нотариалдык ишини жүргүзүп келаткан. Рұқсатпы? Сіз ошол жерде кызмат кыласызбы? Иштерме. Келдик. Сиз де эксперт? Ооба. Менин ишеним катын. Мени келип тартып атат деген сурооңуз болуп турган болсочу. Так. Мына сиздин корутундуңуз. Кимдер экен? Айран кандайбы? Казак деген сиз да? Ооба. Ушул боюнча келип атам сизге. Отурсаңыз, сизде бир-эки суроом бар эле. Кок. Отуруп сөйлөсөк болобу? Hadi. Чым турасызбы? Танысын. Отур, максат. Ушул жак мага ишеним кат берип атат. Мен ошол ишеним каттын негизинде көз карандысыз иликтөө жүргүзүп жатабыз. Ошол иликтөөнүн алкагында сизге бере турган бир-эки суроом бар. Каршы болбосоңуз, биздин суроолорго жооп берип койсоңуз, сурамычы. Ат жөнүңүздү тааныштырып коесузбу? Козаков Санжарбек Махаматович. Ээлеген кызматыңыз? Араван району сот эмнеси эксперт. Эксперт болосу? Түшүнүктүү. Окуя боюнча эстедиңизби? Берген корутундуңуз да? Түшүнүктүү. Эми мындай. Сиз бул корутундуну берип атканда иш материалдарындагы бардык жагдайларды эске алып анан корутунду бергенсизби? Жок, иш материалдарын биз аралашпайбыз. Муну тергөөчү кылат. Тергөөчү кылат. Бирок кандай болгон, эмне болгон сурайсызбы? Бирок айтып берет да, мындай болду, жаракат алдым да, жаракат алдым, болду деп айтат, биз муну түшүнүп беребиз. Түшүнүктүү. Эми мен сизге мындай суроо да, биринчи суроом. Мына карасаңыз, мына окуядагы тартылган видеодогу скриншоттор. Ошол скриншоттогу сүрөттөр. Биринчи суроо, ызычуудан кийинки видео жана скриншотту тартылгандай Майрам Караеванын үстүнкү жана астыңкы эриндеринде эч кандай аймалган издери жок. Ал эми бирок сиздин номер 28 корутундуңузга ылайык үстүнкү эрин аймалган деп жазылган да? Да. Ошо корутундуңузда. Ошол боюнча бул жагдайды сиз кандай түшүндүрүп бере аласыз? Мен сизге азыр сүрөттөрдү көрсөттүм. Сыртка кароо жүргүзүп атканда обязательно наружный осмотр кылынат да. Наружный осмотрда кандай жаракаты бар, царапинасы бар, көгөрганы бар, бардыгы детально жазылып туруп өлчөлөт. А то, что там барды жазылат. Муну баягындай асманда алып деген эмелер жазылбайт. Себеп сотко барганда биз муну доказывать этиш керек. Ооба, демек ошол кароого алдык деп атпайсызбы? Кароого алганыңызда Майрамкан жээнин үстүнкү эринде аймалган издери бар экен да? Анда ошол бар болгон болсо мен сизге сүрөттөрдү көрсөттүм, ошо сүрөттөрдөн көрсөтүп бербейсизби? Кайсыл жеринде? Биз сизге мына ызычуудан кийинки видеодогу скриншотторду көрсөтүп атабыз да, ызычуудан кийинки. Наверное, имеется царапина покрытая корочкой. Мына карасаңыз, мына бул жерде Илабынын верхний губасында экен, царапинасы бар экен. Убиттасы. Сүрөттө жок болуп атпайбы бирок? Царапина эң кичке болот да. Сыйрылган эмес. Баягындай царапина. Сыйрылган полосасы болот, полоса. Макул, ошо сырткы кароо жүргүздүк деп атасыз да? Коргонуу тараптан дагы кароолор жүргүзүлгөн, протоколдор түзүлгөн, бирок сиздерде дагы фото таблица түзүлүш керек да. Ошо фото таблицаңыздар барбы? 22-жылдан бери уже баштаганбыз. 21-де фото таблица түзүлсүн деген нерсе жок. Просто 2022-жылдан бери уже фото таблица түзүлсүн деген фото таблица түзүп атат. Так, жерде көзгө койгонбуз.
Азыр сиз бир жакшы жагдайды белгилеп кеттиңиз да. Биз берген корутундуларды кийин эгер сотко чакырыла турган болсок, Да, фототаблица обязательно предлагается. сотто дагы биз өзүбүздүн сөзүбүздү тастыкташыбыз керек деген сөзүңүз да. Сиз эгерде могул ишко сотко чейин жеткен жок, сотко чейинки тергөө алкагандай эле кыскарган иш. Бирок сотко жеткенде сотто сиз кантип далилдеп бере алат элеңиз? Мен көргөнүм жазган далилдетем, башка вариантым жок да. Көргөнүм жазган. То, что я вижу, мен жазам. Жок болсо, бул жерде сүрөттө көрсөтүп бериңчи анда. Так, верхний губада деген жерде, бу жерде сүрөттө. Бул болгондо да видеодогу скриншоттор айтып атат. Кааласаңыз мен сизге видеосун деле көрсөтүп берем азыр. Нет, то, что я видел, то, что я написал. Бул жерде өзү бул аял азыр караң, окуя когда у него происходит? 13 февраля экен, а? Ооба, 13 февраль 2021 жылы. Ош күнү мага бир нерсе келген экен. И тот же день она тот же день она госпитализирована. Ага. Так. Мен onu birinci көргөндөн кийин анан кийин эртеси күнү, экинчи күнү, үчүнчү күнү дагы наблюдать этем да. Себеби разные окуя болот. Например, скажем, например, скажем, кровоподтёктор может айрым жерлерде бир жерде турушат, бир чыгып калат. Царапины, они цветят определенный вакытта экен цветение болушу мүмкүн. Кровоподтёки то же самое. Царапина тоже, ссадиналар то же самое болушу мүмкүн. То есть сиз азыр аймалган издери дароо эмес, бир убакыт өткөндөн кийин пайда болушу мүмкүн деген. Аймалган изди царапина болуп чыгат. Но анан баягы корочкасы бар го. Ооба. Үстүндө корочкасы определенный времяда катыйт да. Түшүндүм. Анан кийин ранг өзгөрөт. Демек, ошо аймалган изи мындай тактап алайлы азыр. Аймалган изи дароо чыгыш керекпи же канча бир убакыт өткөндөн кийин чыгыш керекпи? Ошого у некоторых 2 саат 3 сааттан кийин уже баштайт. 2 саат 3 сааттан кийин, уже башталат, да. Себеби кан катып, кан куюп, анан бир эгелеп бетини жуурат. Тогда еще дагы кийин чыгат, ошондой болуп калат. Мен сизге мына видеону көрсөтөйүн. 13:08 берейик. Мен өзүмдүн помещениема кирсем, могу Майрам Караева мени монтип жулмалап. Да, у него тоже были царапины. Ошо аймалган издери көрүнүп атабы? У него тоже есть. Жок, Мында алды жок. Жок, видеодо көрүнүп атабы сизде? Карасаңыз, мына көкүрөгүндөгү аймалгандарын көрүп атасызбы? Концерт болду ал жерде силерге. Давай тараш бардым. Көрдүңөр мен болгон. Да бардым тараш. Плохо видно. Аймалган издерин көрдүңүзбү? Мына көрүп атасыңар, көрүп атасыңар. Көрдүңүзбү? Ушул акыркы видеодон ушул акыркы видеодон еще есть одно нюанс. Например, мен оюмду бүтүрүп алайын, кечиресиз. Ушул акыркы видеодо азыр мен сизге көрсөткөн дана көрүнүп турат. Азыркы скриншоттор дагы ушул видеодон алынган, дана көрүнүп турат. Жороев Максаттын мага кайрылган адамдын денесинде аймалган издер турат да. Бирок ошол эле кезде Караева Майрамкандын эшикти жаап атат. Тур нары сволочь деген сөз менен коштопчу. Эшикти жаап атканда ошол жерден алынган скриншотту. Эч кандай аймалган изи жок. Ошол аймалган изи жок жаратты. Сиздер корутундуңузга үстүңкү эринде аймалган жери бар деп атасыз да. Ошо кандай вопрос, ответ да бул. Биз именно ошол момент алынган деп жаракатты эч ким айта албайт. Мен ошол күнү алынган деп айта алам. Түшүндүңүзбү? Например, скажем. Аймалганда. Кровоподтёки вот это, любой жаракатты. Мисалы айтайлык, булар ошол күнү изучуу болду. Ооба. Изучуу болгондо бул балада турат, мына жерде. Да, ошол жерде беле? Ооба. Правильно, да? Кровоподтёки турат. Ул уже чыгып турат да, аймалган. Бирок ол балага мен ошондой айтам. Мен именно сен ушул моментте алгансың деп айта албайм. Себеби я его не видел. Я могу сказать, что действительно ошол күнгө туура келет. Сиз корутундуда окуган болсаңыз, выводта так написано, что учитывая характер данных телесных повреждений, не исключается образование сроков, указанных обстоятельства дела. Я не исключаю. Я не могу сказать, я айта албайм, что именно ошол момент алган деп. Бирок ошол күнү алынган болушу мүмкүн. А как это у него получилось? Это уже следственным путем аныкталыш керек. Демек, бирок мен жаракатын көргөндө жазгам. Демек, ошол момент алынган деп айта албайм. Мен этого я не могу. Демек, сиздин азыркы айткан сөзүңүз боюнча, демек,
Бул жак кеткенден кийин арыз жазганга чейин өзү Караев Майрамкан арыз жазганга Я чейин не исключаю. өзүн аймап алып сизге келди деген ойду айткыңыз келип атабы? Я не исключаю. Я не могу сказать, что именно ошол момент болгон. Я тогда объяснял. Ол келгенде бул бала келген. У него вообще страшный болгон у него. Универден келип, он в шоке был. Но когда я увидел, у него да, действительно телесный повреждение было. Ошондо мына сүрөттү карасаңыз, Мага ошону представить эткенде, ушу сүрөттү карасаңыз, он мог показать, Санжарак, вот смотри дегенде, я бы... сүрөттү карасаңыз, аймалган изи барбы жокпу? Вот у него нету. У нее нет. У нее нету, в данный момент нет. У нее нету, вот. Вы подтверждаете, да, то, что Да, у нее да, нет? у нее нет. Но на момент прохождения экспертизы у нее было. У нее было. Я не исключаю. Түшүнүктүү. Ошондо бул сизге акыркы суроо да? Ага. Бул амалды сиздин амалыңыз дейлиби же Караев Майрамкандын амалы дейлиби? Бул кимдин эпчилдигине кирип калат? Сиздикине же аныкынабы? Мен только көргөнүм жазам. Я то, что вижу, я пишу. То, что жокту, мен жок деп жазам. Так как бул, көрдүңүз, мына окуя болуп атат. Мен айта албайм. Например, айтайлык, о бала азыр айтайлык биякка чыгып ызычуу болуп кетти. Скажем, у него нету, да, телесных повреждений. Но мен көргөндө жаракаты болсо, мен жаракаты бар деп жазам. Но бирок мен именно ошол учурда, ошол моментке жаракат алган деп айта албайм. Себеби мен көрбөгөмүн. Же видео болсо, же сүрөттө болсо, это другое дело. Азыр сиз мага предоставить эткен видеоларды, скриншотторду караганда. Это уже совсем другое дело. А то, что там именно то, что там ушул алганын, только следственным путем аныкташ керек. Демек, сиздин эпчилдигиңиз эмес, Караев Майрамкандын эпчилдиги болуп атат экен да? Получается так. Сиз азыр өзүңүз айтып кеттиңиз да, сүрөттө эч кандай аймалган издеги жок деп. Демек, сизге келгенге чейин өзүн өзү аймап алып келип атат. Я не исключаю. Мен onu билбейм. Сиз көрдүңүз аймалганын? Да, я точно так. Бирок сүрөттөн көрө албадыңыз, Аймалган? Я не видел. Если они бы предоставили, то другое дело. Рахмат. Обедке чыктыңыздарбы? Обед. Канчадан канчага чейин? 12-ден 1-ге чейин. Макул обедтен келебиз анда. Эркеев Кеңешбек Ниматуллаевич. Рұқсат па? Keling, belki ana tezroq keling, ana odamlar qotib berishlari bor ekan. Bo'ldi. Кеңешбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыз. Биздин ишенип кат. Биз бул жарандан ишенип кат алып, жарандын кайрылуусу боюнча азыр көз карандысыз иликтөө жүргүзүп жатабыз да. Эми сизге эч кандай мындай түздөн түз сурообуз жок, бирок ушул оштогу экспертиза борборунун жетекчиси катарында гана сурообуз бар. Биринчи сурообуз бул 233 номерден берилген экспертиза боюнча, жана экинчиси соттук биологиялык корутунду боюнча аталышы ВХ 38-38Г атында. Кайсы жылы? 2021 эко тең. 21. Бирөөсү 18 февраль 2021 жыл 233 чыккан. Ал эми экинчиси болсо 16 1 марттан баштап 2021 жылы башталып 16 мартта аяктаптыр. 233-тү Матраемова Гүлзат деген эксперт бериптир. Биз азыр ага бардык. Азыр түштөнүү убактысына келе экен. Араванда болгон окуя боюнча. Бул жерде эми экспертиза боюнча ал өздөрүнүн суроо беребиз. Сизге бериле суроо ушундай туура эмес корутундуларды, мыйзамсыз корутундуларды чыгарган эксперттерге сиз жетекчи катары кандай чара көрөсүз? Bizde мындай.
эгер бир корутунду берсе, эгер ага макул болбосо, или обвиняемый тарап, или потерпевший тарап неме кылса, макул болбосо, арыз жазат тергөө органдарына. Повторный экспертиза болот. Ага деле макул болбосо, комиссионный экспертиза болот. Ага деле макул болбосо, республиканский экспертиза, повторный комиссионный экспертиза болот. Ал немелер жүргүзүлөт да, полный процедура боюнча. Ал биз эгер ошол экспертизаны тергөө тараптан туура эмес деп табылган болсо, тергөө тарап биз могу жерде статьялар коебуз. Если при отдаче ложного заключения или отказ или передаче ложного заключения эксперт закондун негизинде жоопко тартылат. Жоопко тартылат. Макул. Мен азыр мына акыркы соттук биологиялык корутунду боюнча сөз кылайын анда. Бул жерде эксперт Ганиева Махаббат деген эксперт экен. Ал жанагы жабырлануучунун ич кийиминде Максат Жороевго таандык эркектик суюктук чыкты деп айтып атат да, болушу мүмкүн деп атат, карасаңыз. Анан бунусун ошо сиздин сөзүңүзгө утурлай бул жак тарап Ошакта туруп тургула азыр. Бул жак тарап макул болбой, ошо сиз айткандай. Бул жак тараптын коргоо тарабындагы адвокаттары макул эмес болуп, тергөөчү өзү жетекчиликке алып, ушул ишти башынан аягына чейин жанагы жабырлануучунун өзүнүн ыктыярдуу түрдө берилген буюм далилдерин Казакстанга жөнөтөт. Казакстанда мына карасаңыз, выводунда жазып атат: в бионаслоениях на трусах добровольно выданных Караевой имеется ДНК одного лица женского пола, принадлежащая Караевой. Происхождение данных бионаслоений от Жороева М исключается деп берип атат да. Башкача айтканда, сиздердин корутундуңуздарды, Ганиева Махаббат берген корутундуну кара немеби бул? ДНК. Судебно-генетическая молекулярная экспертиза деген өткөрүлүп, Ганиева Махаббат берген корутундуну Казакстандын корутундусу жокко чыгарып атат. Ушуга кандай комментарий бересиз? Бизде Ош областык соттук медицина экспертиза борборунда ДНК изилдөөсү жүргүзүлбөйт. Это биринчиден. Экинчиден, бизде только групповой принадлежность жүргүзүлөт. Бул ДНК молекулярный немеде уровенде биз текшере албайбыз. Бизде жалаң гана групповой негизде жүргүзүлөт. Групповой негизде жүргүзүлөт. Аны ошол булар мен билишимче, мен эксперт биолог эмесмин, бирок булар мен билишимче как неме катары, эксперт катары булар определенный веждок келгенден кийин, далил буюмдар келгенден кийин, далил буюмдарды күмөн тапкан жерлерин кыркып алышып изилдешет. Ал казакстандык ДНК изилдөөчүлөрү кайсыл жерлерин кесип изилдеген, кандай болуп изилдеген, ал мен аны комментарий бере албайм. Хорошо, мындай суроо да, сиз азыр Сизге так суроо берсем, башка жакка кетип атасыз. Сиздин кол астыңыздагы милдеттенген кызматкер, соттук медициналык эксперт, биологиялык экспертизаны жүргүзгөн Ганиева Махаббат аттуу айым. Ошо жана Караева деген жабырлануучунун ич кийиминдеги экспертизаны жүргүзүп атат, соттук биологиялык. Анан ошол жерден айтып атат: эркектик уруктук табылды деп атат. Табылды. Ошол эркектик уруктук мына Максат Жороевдуку болушу мүмкүн деп корутунду берип атат. Ал корутундуну биз билебиз, Кыргызстандын эч бир аймагында, эч бир соттук медициналык экспертиза борборунда ДНК тест жүргүзүлбөйт. Ошол себептен эл аралык жанагы келишимдердин негизинде тергөөчү өзү жөнөтүп атат. Жетекчилик алып, ал тергөөчү жөнөткөндө дагы тиги Караева майрамдын макулдугу менен, ооба ушул ич кийим кетип атат, ушуга мен макулмун деп мөөрүн бастыртып, конвертке жаптыртып, мынтип опечатать этип жөнөттүрүп атат. Анан Казакстанда айтып атат, ал жерде бир гана Максаттыкы эмес, Максат Жороевдуку эмес, таптакыр эркектин суюктугу жок болсо ошол ДНК ээсиники эле чыгып атат деп берип атат да. Анан сиз айтып атасыз,
биз бул жерде ДНК тест жүргүзбөйбүз деп ДНК тест жүргүздүңүздөр деген жокмун. Сиздер соттук биологиялык экспертизанын негизинде жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн негизинде монуку чыкты деп айтып атат да. Бул эми бул акылга сыйбаган да. Эми карасаңыз, эми биз азыр өлкөдө Садыров Нуркожоевич деле бийликке келгенден баштап мына сот адилеттүүлүгүн ишке ашсын деп баардык сотторду өлкө аймагында сотторду ротация кылды. Түштүктөн түндүккө, түндүктөн түштүккө айдын жанагындай тааныш билиш болбосун, кыргызчылык болбосун депчи. Башкача айтканда сот адилеттүүлүгүн реформалоо ниетинде жасап атат, бирок ошол эле кезде сот адилеттүүлүгү бир эле сотторго тиешелүү эмес, бир эле прокурорлорго, бир эле тергөөчү милицияларга тиешелүү эмес да. Мисалы үчүн ошол эле соттор, прокурорлор кандайдыр бир түшүнүксүз жагдайларга кептелгенде токтом чыгарат. Сиз аны жакшы билесиз. Экспертиза дайындалсын деп. Азыркы учурда ошо акыркы экспертиза, соттук биологиялык экспертизаны дайындаган себеби аныкташ керек болгон. Ошол жана Майрамкандын ич кийимде чындап эле эркектик уруктук барбы жокпу дегенде суроо коюлган. Ал суроодо ооба мынаныкы бар, ушунуку чыкты, ушуга тиешелүү болушу мүмкүн деп эле койду. Эми элестетиңиз, бул адамдын эч кандай акча каражаты жок болсун дейли, эч кандай таанышы жок болсун дейли, эч кандай ошо адвокатка жалдаган, төлөгөн акчасы жок болсо, бул адам эмгиче камалмак да. Өзү эң баштык боюнча эле арыз жазылган, бирок эң баштыгын ошо эксперттердин корутундуларынын негизинде ыктап ошо зордуктоого алып барган да. Аны элестетиңиз, бул адамдын ордунда башка бирөө болгондо камакта отурмак. Бул адамдын кичине мындай туугандары бар экен, тааныштары бар экен, кишинин акчасы бар экен, ошо акчаны сарптап ошо эксперттерге кызмат акысын төлөп, мына азыр акыйкатка келип атат да. Мына караңыз, 10 мартта чыгарып атат 2023 жыл. Эч кандай бионаслоение от Жороева не имеется деп атат. Не то что башка эркек, вообще эркектики жок, Жороевдики бул жакта калсын. Бизди лабораториядагы анализдерди алыппы? Алган да. Сен кан тапшыргансыңбы? Жок, аны эмес. Бизде лабораторияда изилденген анализдерди жөнөттү, же кийимди эле жөнөттү. Ошону так маалымат алыш үчүн сиздер жанагы биздин азыр ошол кезде сиздерге корутунду берген Ганиева Махабат деген экспертибиз ден соолугуна байланыштуу операция болуп Бишкекте. Ал келгенден кийин так маалымат алсаңыздар болот. Именно биологический отдел боюнча, система боюнча, именно биологический тарап боюнча ошодон так маалымат алсаңыз болот. Мындай болгондо жолдош директор, биологический Ганиева Махабат эмнени жүргүзгөн болсо, кайсы кийимдерди жүргүзгөн болсо, ал жерде ич кийимдерди айткан жокмун. Кийимден биздикилер кыркып алышат да, керектүү жерлерин. Ошолорду алып жөнөттү да, ошо кыркылгандарды. Ошолор жөнөткөн. Жок, кийимдерди жөнөттү, кыркылган биоматериалды жөнөттү. Кийимдерди жөнөттү. Мен айтып атам, булар баягы ал жерде түшүндүм, сиздин оюңузду түшүндүм. Ал жерде изилдөө жүргүзүлгөн кийим кыркылган эмес. Биологиялык, соттук биологиялык экспертиза жүргөндө кыркылган эмес. Себептенде мен сизге фото таблицаны деле көрсөтө алам. Ич кийим кандай болгон болсо, сиздерге келгенде кайра ошол бойдон чыгып, ошол бойдон жөнөтүлгөн. Кыркылбай анализ жасаса болбойт булар. Как, насколько я знаю. Кыркылбай анализ жасаса. Фото таблица. Аны так маалымат алыш үчүн ошо жанагы Ганиева Махабаттын как заведующий өздөн сурашыңыздар керек да. Себеби, насколько я знаю, кыркып жасашат да алар. Түшүнүктүү. Өздөргө керектүү жерлерин кыркып алышып, ошону анализ кылып изилдеп көрүшөт да. Түшүнүктүү, мен сизди түшүндүм. Ал жерде кыркылган эмес, макул анда бүтүн бойдон кеткен да. Бүтүн бойдон кеткен. Далилдеш үчүн ошону жанагы специалисттин өзүнөн сурашыңар керек. Бүтүн бойдон кеткен. Бул боюнча мейли түшүнүктүү, сиздин оюңуз түшүнүктүү. Эми мына 233кө дагы бир кайталы. Мына сүрөттөрдү карасаңыз, бул жанагы ушул жаңжал болгон учурдагы видеодон тартылган скриншоттор да. Анан 233тө Матраимова Гүлзат айым жазып атат: имеется многочисленные царапины на верхней и нижней части губы деп турат да. А бул жерде бул скриншот уже ызычуу бүткөндөн кийинки видео. Жок, макул, мен аны сиздерден спорлашпайм албайм. Карасаңыз, сиз ушул жерде Матраимова жазып жаткан многочисленныйды көрүп атасызбы? Царапиналарды. Мен бул жерде бул качан түшкөн сүрөт, кимди сүрөт. Ошол жердеги сүрөт. Эми мен билбейм да аны. Жок, билбейм да. Число болуш керек. Мына эки сүрөттү салыштырып. Хорошо, мына эки сүрөттү салыштырыңызчы анда. Мынанын бетинде эч кандай тырыктары жок, а бунун бетинде тырыктар көрүп атасызбы? Көрөт. Көрүп атасыз, мейли.
Башка суроом жок сизге. Эми мындай да ар бир экспертиза боюнча өзүнү берген адам гана так жооп бербесе, биз ар бир руководитель, ар бир неме кыла албайбыз да. Onu билесиңер да. Түшүндүм. Биз болгондо ошол азыр Гүлзат эжеге барсак, ал түштүндөн кайта эле экен. Убакытты кетирбейли деп сиз жетекчи катары жетекчиге кирип атабыз. Эми сиз нерсе болсо дагы моралдык жоопкерчилик деле бар да сиздечи. Ошондо сиз жетектеп отурасыз. Эгер туура эмес берген болсо, ар бир эксперт сиздерге айттым го. Дагы бир кайталап айтам. Закондо жооп бериш керек. Эгер туура эмес берген болсо. Мен рахмат. Бардыгыбызга закон бар да, анда өзүнүн эмеси эмес да. Ооба. Рахмат чоң. Жоогуңузга. Саламатсыздарбы? Мунжат Шамшиевна деген ким? Мен. Сиз? Кир. Максат. Ал менин ишеним катын. Отурса болобу? Бисмилла. Эмнеге тартып атат деп сурооңуз болсо, ушу ишеним кат менен таанышсаңыз. Биз азыр көз карандысыз иликтөө жүргүзүп жатабыз. Бул жактын кайрылуусу менен сизге бир нече суроолорум бар. 18 февраль 2021 жылы сиз 233 сандуу корутунду бергенсиз. Караева Майрамкан деген атууга, Араван районунун тургунуна. Анан ал жерде сиз жазып атасыз да, бул жерде. Выводы эмес, но нервно-психологическая система деген жеринде сиз жазып атасыз. Имеются множественные царапины верхней и нижней губы депчи. Үстүнкү жана астыңкы эринеринде көптөгөн ошо аймалган издери турат деп жазып атасыз. Ага чейин болсо, ошол эле Араван районунун эксперти эринин үстүнкү жагында аймалган жерлери бар деп жазган да. Башкача айтканда, ал анын корутундусун бири-бириңиздер мындайча айтканда кубаттап атасыздар да, колдопчу. А бирок бизде башка маалыматтар бар. Мен карап тур. Сиздин корутундуңуз, көчүңүз. Бизде башка маалыматтар бар. Бул жерде Максат Эко бир аз араздашып кеткен. Анан араздашып жаткан учурдан кийин тартылган видео бар да биздечи. Анан ошол видеодон алынган скриншоттор да бар. Так, ну что, а это что, изнасилование что ли было здесь? Подозрение болгон биринчи. Ал кийинки көрсөтмөлөрүндө берген. Бул жерде сиз жазып атасыз. Женщина. Вот смотрите, я специально. Где был психоневый, был историядан жазылган даже. Вот история. Историянка. Но вы же ее обследовали. На внутренней поверхности верхней трети правого бедра имеется кровоподтек. Бутунда сандали жазылган. Сандалысын жазгансыз. Ооба, сандалысын. А бирок сиз аны изилдөө жүргүзүп атканда ал сиздин астыңызга келгенби же историясы менен? Жок, өзү келген, ооба, конечно. Өзү келгенде ошол эринин үстүндө жана астындагы Жок, ан жерде жок эле уже. жок беле? Жок эле. Ал Эми просто бул историяда жазылган. Бул история, бул баштар жазылган. Историядагысын эле копируй ставить эте бересиздер. Жок, может, биз көчүрүбүз да медицинский документтер. Мага тем более жолдо мага кеч келиптир уже 19-на болсо уже оозунда калбай калган окшойт да эрдиндегичи. Алты күндөн кийин келип атат. Эми мен муну сизди жазды деп ойлоп атпайм. Мен Жок. Муну мен жазган. Ошондой болгон ченде деле сиз мындай карап изилдөө жүргүзөсүз. Оозунда жок эле. Оозунда жок беле? Жок, эгерде оозунда болсо мен жазат элем да. А бирок тиги неме айтып атат да, сиздин эми ал деле сиздин кесиптешиңиз болуп калат. Казак Санжар аттуу эксперт эринин үстүндө бар эле деп атат. Эринин үстүндө аймалгандары бар эле деп атат. Ал жазбаптыр го анан кийин. Ал эмнеге жазган эми заключениени? Мен только ошо бутунда эле бар экен сандында. Аныкын ал жерде на момент наружного осмотра на теле имеются деп обнаружены следующие повреждения. Царапины верхней губы деп жазып атат да.
Мага келгенде уже жок эле. Жок болчу. Жок эле. Жок эле, менде жок эле. Жок эле. Мына сүрөттө дагы бир суроо да, мына сүрөттү карасаңыз ошол акыркы видеосундан алынган скриншоттор да мына. 1 2 Чисто, да? Я же поэтому... Сарапинасы барбы, жокпу? Жок. Көрбөйт. Көрүнөт. Эми мына сүрөттү да карап коесузбу? Салыштыруу болгон. Мына сүрөттө аймалгандарды көрүп атасызбы? Бул видно, да. Эгин астында, мойнунда, кулагынын астында Бар. бар, э? Бар. А у меня нету, да? Поэтому я не писала, жок эле да. Түшүнүктүү. Анан дагы бир суроо да. Негизи эксперттер корутундуну чыгарып жатканда же болбосо экспертиза изилдөөлөрдү жүргүзүп жатканда сиздерде бир мыйзамда каралган принциптер барбы? Конечно, есть у нас нормативный акт бар, да. Жок, принцип, кайсы принциптерге таянасыздар? Какие принципы? В принципе, у нас негизгиси без критическое отношение к потерпевшим. Критикалык карашыбыз керек да, потому что мындай бул оорубай дегендейчи. Вот такой вот самый главный принцип. Жабырлануучуга. Жабырлануучуга. А былай вот нормативный акт бар. Жок, мыйзам боюнча сиздерде принциптер каралганбы? Кандай принциптер? Түшүнбөйм сұрағыңызды. Соттук медициналык ишмердүүлүктү алып баруу жөнүндө мыйзам бар. Ошол жерде мен адашпасам 4-беленеде сиздердин принциптериңиздер калган да. Ошол боюнча кабарыңыз барбы? Жок, Мейли рахмат. Ошол областтык соттук медициналык эксперттөө бюросунун соттук химиялык бөлүмчөсү. Балдар менен кандай түштүң? Самал. Орун басар ким? Сыртта? Сырттын кайгында? Мына эшиктен чыкканда оң жакта. Оң жакта? Эрсенбаев Русланбек Азимединович. Сиздер ушул соттук биологиялык бөлүмчөсүнүн Ганиева Махабат деген кызматкердин орун басары болот экенсиңер, туурабы? Ооба. Эми мына караңыздар. 16 март 2021 жылы Ганиева Махабат соттук биологиялык корутунду берип атат. Ал корутундун негизинде 3-пунктта жазып атат. Майрам Караевнанын турусасынан кан табылган жок. Эркектик уруктар табылган. Тобун аныктоодо А жана Б антигени чыккан. В антиген В-Ш тобундагы М Караевнанын жыныстык кынынан чыккан суюктардын эсебинен. А антигени А-Б тобундагы М Жороевдун эркектик уруктарынан болушу мүмкүн деп жазып атат. Башкача айтканда бул кайрылган жарандын эркектик суюктугу табылган деп корутунду берип атат да. Бирок ошол эле кезде ал корутундуну коргоо тарабынын мыкты жасалган ишинен улам жана тергөөчүнүн жасалган ишинен улам 10 март 2023 жылы Алматы шаарында андай келип атат. Экинчисин окуп коелу. В бионаслоениях на трусах добровольно выданных Караевой М имеется ДНК одного лица женского пола, принадлежащее Караевой М. Происхождение данных бионаслоений от Жороевой М исключается деп жазып атат. Башкача айтканда сиздердин мен дал сиз деп мен сизге көрсөтпөйм, сиз эми орун басар экенсиз, эч кандай комментарий бере албайм деп айтып атасыз. Бирок сиздин жетекчиңиздин берген корутундуңузду Алматыдагы көз карандысыз корутунду жокко чыгарып атат да. Буга кандай комментарий бере аласыз? Буга биринчи деп айтыш деле кыйын, потому что мен бул ишти көргөн эмесмин да. Өз көзүм менен көрүп, ошол мезгилде катышып биринчи болгон болсом, бир жөн да, мисалы айта алам, оған андай эле, мындай эле депчи. Мен бул ишти өзүңөр айтып келатасыңар, бул почти эмес эле 2 жыл мурун болду. Ооба. 2 жыл мурун ишкенде мен келгениме жарым жыл болду. Биринчи деп айтыш деле кыйын да. Бирөөнүн ишинчи. Мына азыр жетекчиңиздер деле айтып кетти. Ганиева Махабат аз ден соолугуна байланыштуу жумушка чыга элек деп. Больничный да. Канча убакыттан бери жумушка чыга элек? 1 айдан ашты. 1 ай 20, 1 ай 10 күн бе, ошондой болду. 1 ай 10 күн. Бирок бизге жеткен маалыматтарга ылайык биз мына карабайсызбы? 10 март 2023 жылы чыгып атат да бул корутундучу, Алматыдагы корутунду. Бизге жеткен маалыматтарга ылайык Ганиева Махабат 1 ай эмес, 1 айдан көп убакыттан бери жумушка чыкпай атканы бизге белгилүү болду да. Ошондо
1 айбы же 1 айдан көбүрөөкпү? Так, азыр бүгүн Так айтабызбы? Так, 1 айдан көбүрөөк. 1 айдан көбүрөөк, демек эч кандай түшүндүрмө бере албайсыз. Айтыш кыйын бир нерсе деп. Өзүмдүн заключением болсо бир нерсе деп айтат элем. Ооба андай болду эле, бундай болду эле депчи. Эми Бирөөнүкүнө буларды видеокту көрбөгөндөн кийин, эмне обстоятельства деланы билбегенден кийин бирөөгө комментарий бериш деле кыйын да. сиздерде соттук биологиялык экспертиза жүргүзүлгөн далил буюмдарды эле алып тергөөчүлөр кайрадан ошол эле Майрам Караеванын көз астында Майрам Караеванын өзүнүн эрки менен атайындай конверттерге салып, печаттап, кол коюп, Майрам Караева ооба ушул ич кийим, ушуну жөнөткүлө деген өз ыктыяры менен тергөөчүнүн токтому менен кеткен да Казакстангачы. Анан ошол жака барып, ал жака жеткенче, ал жактан кабыл алганча, ал жактан изилдөө жүргөнгө чейин убакыт ушундай көп талап кылынып, кече жакында эле келди да. Ошондуктан бизде нак, анык негиз болгондуктан биз ушул иликтөөнү баштадык да. Эми сиз элестетсеңиз, бул жарандын мүмкүнчүлүгү бар экен дейли. Адвокат жалдаганы, ошондой эл аралык атайын экспертиза жүргүзгөн уюмдарга кайрылып, изилдөөлөр жүргүздү да. Эгерде бул жарандын ордунда башка колунда жок, тааныштары жок, жаран болгондо мына акыркы соттук биологиялык корутундун негизинде бул эмгиче камалып кетмек эле да. Буга окшогон жагдайлар өтө эле көп кездешип атат. Сиз ушуга мындай, мен сизде азыр ушуга тиешеңиз бар деп айта албайм, бирок эксперт катары, адис катары сиз кандай баа бере аласыз? Мисалы азыр айтып кеткенде, мен ыйплас аракеттер, зорлукторлорду албайм да. Мен дегенде мен жаңы эле келген экспертмин да, бул жакачы. Ал иштерди мен даже жүргүзбөйм да. Азыркы учурда биз албай эле Ош областына албайт. Жалал абад менен Бишкекке кетет да бардыгы. Ошого байланыштуу мен бир нерсе деп комментарий же бир нерсе болуп бере албайм да. Мен дегенде бул иштер менен мен иштебейм да азырчы. Только башка иштер менен. Жок, негизи мен сизден жалпылап гана сурадым да, ушундай болуп калган учурларда жарандар эмне кылыш керек? Ушул кылбаган кылмышына да жооп берип отуруш керекпи же аягына чейин күрөшүш керекпи? Кандай деп ойлойсуз? Сиз эгерде бул жарандын ордунда болуп калганыңызда эмне кылат элеңиз? Жок, эгерде кандай дейсиз, бирөөгө бир нерсе деп айтыш деле кыйын азырчы. Мисалы андай кылыш керек, мындай кылыш керек деп ар ким өзүнүн кандай десем возможностторунан караштырып, имеется в виду, эгерде чындап эле эч кандай тиешеси жок болсо, конечно, до конца барыш керек. Аягына чейин күрөшүш керек. Аягына барыш керек. Эгерде өзү байланышкан болсо, иши бар болсо, ал жакта уже аракет кылган деле кереги жок да. Билип турса өзү. Мейли. Жооп бергениңизге чоң рахмат. Ой, кечиресиз. Камера телефондорду мен өчүрө албайм. Уруксат сурабайсыздарбы? Биз мамлекеттик кызматкердин кабинетине кирип атабызбы? Же Мамлекет кызматкер кабинетине кирип атасың. Жок, же уруксат сураш керек. Жок, же сиздин жана мурас аркылуу калган кабинетиңизге кирип. Жок, мен мисалы мен дагы Кыргызстан жаранымын да. Отурсам болобу? Отуруңуздар, мен дагы Кыргызстан жаранымын. Мен дагы баардыгы менен тең деле укугум бар да. Ооба. Укугуңуз бар, бирок ошол эле кезде кызматтык милдетиңиз да бар да. Биз сиздин астыңызга азыр келбейт деле болчук. Себептен де мага ал уруксаттын кереги деле жок, чын-чынына келгендечи. Андай уруксат өзүнүн негизи жок. Же сиздерде сиз чыгарган токтом, же болбосо жобо. Жок, сиз жок да турабы? Камерага тартканда сизде уруксат барбы болуптур? Сиз көрсөтүп бериңичи, уруксат жок деген. Жок, ошондой уруксат барбы? Жок, сизде. Мисалы өзүңүз айтмакчы, бул мамлекеттик ишкана да. Мамлекеттик ишкана. Значит, буну хозяин мамлекет, мындай айткандачы. Мамлекеттик хозяины ким? Соответствующий ошого карап туруп талаптарга баш ийиш керек. Бияка киргенден кийин эми бул кечиресиңерби, баягында көчөдөгү ишкана эмес да. Каалагандай кирип, тартып, баягында кылып кетишчи. Туптур айтасыз. Кутман мырза, мындай да, мамлекеттин ээси ким? Мамлекеттин ээси жарандарбы, элдерби? Сизге, бизге окшогон жарандар. Болгону азыр экөөбүздүн айырмабыз, сиз мамлекеттик кызматкерсиз. Биз ошол мамлекеттин жарандарыбыз. Мен сизге дагы бир ирет кайталайм, мен сизге келмек дагы эмесмин. Мен сизге келе турган планымда да жок болчу. Мен болгону ошол травматология бөлүмүнүн жетекчисине мен камерасыз эле бардым.
Жок, камерасыз барып, камерасыз барып суроо бердим. Мен могул жарандын өкүлү, мына ишеним каттын негизинде сизге бир эки суроом бар. 2021-жылы 13 февралда сизге жабырлануучу кайрылып, силерден ошол 10 күн, 12 күн аралыкта дарыланган. Ошол боюнча суроо берейин десем, колунда кагаздарды көрдү, колунда камераны көрдү, бирок ал камера иштебей жөнөй турган, мынтип эле жерге карап турган. Жок, сен жетекчиликтен уруксат ал, анан эгер жетекчилик уруксат берсе, ошондо мен сага жооп берем деп атат. Биринчиден, жетекчиликтен уруксат алуунун кажети жок. Кажети бар болсо, сизде ошол буйрук барбы анда? Көрсөтүңүзчү. Мынандай, бизде камерага кимдер тартат? Журналисттер. Журналисттер дагы келет да, разрешениясы менен келет. Мына сизден мындай маселе бар экен. Ошол жериңизди мында кайрылуу түшүп атат, барып көрөлү дейт. Анан макул деп мен же өзүм барам, же орун басам кошуп берем. Барып ошол маселени көрүп келгиле. Ошентип жолунда аткарат да. Туура келип алып эле мындай маселе көтөрүлгөн. Майлы өзүңүздөр келиңиздер. Биз камера келгиле, сүйлөшөлү. Анан кийин ошого кийинкисине камера керек болсо, пожалуйста, тарткыла. Анан туура келип эле камера коюп эле эртең мындай да, кээ жерлерде бурамачылык болуп кетет да. Мен мисалы үчүн ачыгын сүйлөп турган жерим жок. Ачыгын сүйлөшөбүз. Просто эртең мен сүйлөгөн сөздөр башкача болуп кетиши мүмкүн. Ошол жерлери бар да. Макул, мен сиз түшүндүм. Анда сиз дагы азыр телефонуңузду же камераңызды, кызматтык камераңыз барбы бөлмөңүздө? Ошоnuңузду жандырыңыз. Эгерде мен бул материалды эртелигечи жарыялайм да, жарыялаганда кандайдыр бир сиздин сөзүңүз бурмаланган болгон болсо, анда сиз менин үстүмөн сотко кайрылсаңыз болот. Ал сиздин укугуңуз. Азыр Козуев Азамат силер? Козуев Азамат мен, Жороев Максат Булжак. Паспортуңузда барбы? Ошо болобу? Мындай кылайлы. Баары жок мыйзамдуу болуш үчүн сиз как представитель, как адвокат или как юрист? Я как представитель по доверенности. По доверенности представитель болсо, эми юридический образование болсо деп айтмакчымын да. Бизге запрос берсеңер мыйзам чегинде, анан биз запроска жооп берели. Мыйзам чегинде жазуу түрүндө. Мали ошондо туура болот. Анан биз азыр мисалы сиз айтып аткан случайда мен 2021-жылда билбешим мүмкүн да. Мен аны тактап чыгышым. Ооба, сиз билбейсиз. Мен историяларды көтөрөмүн. Анан сурооңор болсо, жазуу түрүндө кайрылсаңыздар биз жооп берели. Биз жазуу түрүндө сизге кайрылып, анан сиз мыйзамга такап 14 күн чозуп, анын кереги жок да. Бизге болгону 1-2 эле суроого жооп бериш керек ал мырзачы. Ал кезде мен сураштырдым азырчы. Ал кезде ошол эле бөлүмдүн башкы дарыгери болуп жүргөн экен. Мен болгону иш материалдарында топтолгон далилдерди гана ага көрсөтүп, анан жанагы оорунун тарыхчасындагы жазылган жагдайларды көрсөтүп, бейтап баянында 1-2 эле суроо бергим келип атат агачы. Эгер жооп берсе жооп берип, жооп бербесе ал өзүнүн эрки. Эгерде жок, силер ошондой жазгыла, запрос жазгыла, анан биз ошол запроско карап жооп беребиз дей турган болсоңуз, анда мен аны кылбай деле коем. Себептен бизге негизгиси мына эксперттердин корутундулары боюнча биз иликтөө жасадык да азырчы. Бул жерде 3 эксперттик, жалпылап айтканда 4 эксперттик иликтөө болгон, изилдөө. Акыркысы Казакстанда болгон. Казакстанда болгону могул жарандын эч кандай тиешеси жок, бул жаран таптаза апапакай деп корутунду чыгарып берип атат казактардын эксперттери. Биз ал боюнча иликтөө жүргүздүк. Бирок ошол эле кезде эксперттер сиздердин жанагы бейтап баянына таянат. Таянаttагы ошонун негизинде эксперт изилдөөлөр жүргүзөт. Анан бирдемке болсо эле врачтын жазган ошол баяндамасына ылайык биз ушундай чыгарып бердик деген сөздөр болуп атат эксперт тараптардан дагы. Эксперт бизде Араванда эксперт жүргүзгөн бекен? Араванда жүргүзгөн, Ошто 2 жол жүргүзгөн. Бизден башында бизге келип жатканбы? Кандай башкасы келип жаткан? Башкасы, башка бирөө жатканбы же сен жаткансың? Бул да жаткан, бунун үстүнөн жазган аял киши да жаткан. Вот. Ошондо эми бизде мен мындай да, макул. Мен азыр сиздерди жанагындай кат жазгыла, кайрылгыла, кат жүзүндө, анан биз ошого карап жооп беребиз деп атасыз. Мындай эле суроо берип коеюн, ошол травматологдун жетекчисине бериле турган суроону. Бул жерде өтө мындай жанагы арыз жазган аял тараптан артисттик деңгээлде арыз жазылып, артисттик деңгээлде ушул сиздердин травматология бөлүмүңүзгө жеткирилген. Жеткирилгенде дагы ушул жанагы
бейтап баянында ушундай көркөмдөп сүрөттөп жазган. Ошо жазгандын негизинде бул жерде Казак Санжар деген заключение деп атат. Анын заключениясын тиякта Матраимова Гүлзат деген кубаттап колдоп коюп атат. Кыскасы жок жерден бул адамды күнөөлүү деп ыктап атат эксперттер. Ал эксперттер сиздердин таянган жана жасаган бейтап баянына таянып атат. Эми мындай суроо. Жапжакшынакай адам ооруду деп жаткызып коюп атасыздар. Оорубаган адамды. Анан ооруп жата албай жүргөн адамдарды жаткызбай коюп атасыздар да. Ошого кандай жооп бересиз? Жок, сиз антип айтпаңыз. Биз ооруп келип аткан адамды бардыгын жаткырабыз. Жатканда дагы эми мындай жаткыра турган оору бар. Үйүндө домашний амбулаторный дарылануу ала турган дагы оорулар бар. Аны оценка кылат. Келгенде биринчи осмотр болот, врачтар келип, соответствующий врач келип первичный осмотр кылып, анан дальнейший эгерде көрсөтмөсү болсо жаткырышат. Анан сиз жатка тургандарды жаткырбай атасыңар, жатпай тургандарды жаткырып коюп атасыңар. Ошондой ой болуп атат да бизде. Ошол врач ким жаткырган болсо ошол мезгилде да, мисалы биринчи первичный осмотрда келип, жерге кайрылганда көрөт, кайериң ооруп атат деп сурайт, денесин көрөт, башкасы болот. Анан ошол негизинде жаткызган врач туура эмес жаткырган болсо, конечно, анан жооп берет. Жооп бере турган өзүнүн мыйзамдын баягы жоопкерчиликти ала турган жолдору бар да. Мыйзам өзү жолуна салып алат. Анан кийин мен эми билбедим. Мен чын айтканда ал случайды учурду мен кабарымдагы жок, билбейм. Аны мен врачты чакырайын. Ушундай случай болгонму, кандай депчи. Ал врач жооп берет. 2 жыл өтүп кетти мына. 2 жылдан бери бирдекени кайтарып, ошол мезгилге, ошол убакытка кайтарып туруп бирдеке айтыш кыйын да азыр. 2 жыл өтүп кеткенден кийин. Туурабы? 2 жыл ичинде ким бар, ким жок. Анан кийин аны биринчи такташ керек. Анан силер ушул жерде туура эмес болуп калат. Туура, сиз ушул жерде канча болду эмгектенгениңизге? Мен директор болуп отурган 1,5 жыл болду. 1,5 жыл. Чейин мен орун басар болуп жүргөм. 5 жыл иштедим болсо. Ана ал эжекке жатканда сиздергечи аты жөнү Карабай Майрамкан. Ушул мына сүрөттөр бул акыркы видеодо тартылган. Бул жак менен араздашып жатканда акыркы видеосу да өзү негизинен жалпы 3 видео тартылган. Бул акыркы видеосу. Ошол жерден алынган скриншоттор. Мына карасаңыз. Через почту жөнөтүлдү. Следующий коюп койдум. Ушул сүрөттөр. Капалары жок да. Ошол мезгилдеги сүрөттөр. 2021 жыл кайсы күнү болду эле? 13 февраль. Ошол видеодо алынган скриншот сүрөттөр. А бул ошол күнкү сүрөт бул дагы. Эми ушул сүрөттөрдү карап аныктай аласызбы, кимдин бетинде тытылгандар бар, кимдин элинин үстүндө же астында тытылгандар бар? Айта аласызбы? Эми көрүнүп турат эми, кимде бар, кимде жокчу. Бирок мен эксперт эмесмин да. Жок, мен сизге мындай адам катары гана көрсөтүп атам. Мен бул суроону эксперттерге деле бердим. Бүгүн ушинтип суроо бересиңер да, анан кийин эртең чыгарып койгондо анан мен муттеле деп туруп анан мен основание кылып коесуңар да. Мен сизди эксперт катары сурабай атам. Мен сизди ушул жердин жетекчиси катары сиздердин кол астыңыздарда иштеген дарыгерлер бейтап баянын жазганда ушул аялдын мына караңыз. Эринин үстүндө жана астында деп жазып атат. История болезни бизде дагы бар, мына эксперттердин корутундусундачы жазып атат, үстүндө жана астында бар деп, сүрөттө жок болуп атат. Бул жигиттин мына бетиндеги эле мен тытылгандарын көрсөтүп атам. Бул жигиттин көкүрөгүндө дагы тытылгандар болгон да. Мен түшүнүп атам, силерде баягындай ушул иш менен алек болуп атасыңыз, занятийлердесиңер. Мен чын айтканда бул сүрөттөр качан тартылган, анын датасы ham жок да. 13-чү дей албайм мен азыр. Мен сизге видеосун бере албайм да. Эми туура түшүнгүлө, ал жерде мына күнү тартылды, экөө бир күндө деген нерсе жок да. Макул. Жазуу жок. Макул, анда мен сизге видеосун эле көрсөтүп коеюн, макул. Ошону мен сөздү жыйынтыктай эле, баягы биздин сөзүбүз сиздин астыңызда бандай куру сөз болбосун. Жалпы эсеп менен 3 видео тартылган. Көрүп атасыз, 1, 2, 3.
Мына үчүнчүсүн сизге азыр коюп берем. Көрүп атасызбы? 13.02.21. Кийин көрүп атасызбы? Мен өзüm помещениема кирсем, Майрам Караева мени монтип жулмалап концерт көрсөтүп качып. Жоқ, мага дейін буруспа, сен не дейсің? Мына Майрам бир жакшына тыварга окшоп отурат. Эшекти карагыла. Араласпагыла деп атам. Кызыгы барды. Мойнунан көрүп атасызбы кызыгы болгонун? Болду бу жерде силерге. Ой, тараш бардым. Көрдүңөр неме болгон? Эми Майрам эженин кыймыл аракетин көрүңүз мурдуңуз азыр. Ушул жерден алынган скриншоттор. Мына көрүп атасыңар. Мына көрүп атасызбы? Бети таптаза. Вот ошол. Бирок ошол эле кезде жигиттер мындай мыйзам жолунда бар жокту майды 2 жыл артка кайтасыңар, мүмкүнчүлүк болсо кайтарыңар. Ошол мезгилде ким прием кылган болсо бардыгы мыйзам чегинде жооп берсин. Мен каршы эмесмин. Бардыгы мыйзамдуу болуш керек. Мен эч каршы эмесмин. Просто мындай кылып баягында кылганыңар туура эмес да. Мындай туура келсеңиздер сүйлөшүп адамча сүйлөшө беребиз. Эч андай жок, обязательно тартыш керек эмес ал. Кутман мырза, туура. Мен адамча эле мына күбө. Бул жакчы башка пациенттер деле, башка мед айым менен мед кызматкерлер деле көрдү. Биз ал жана травматологиянын астында коридорунда сүйлөштүк. Мен камераны тартпай эле тургам. Мен түшүндүрдүм, мен бул жактын ишенимдүү өкүлү болом. Ишеним кат боюнча. Ушундай маселе болгон. Бунун үстүнөн жазган айым 10 күндөн баштап 12 күнгө чейин адашпасам дарыланган. Бул дагы бул жерде дарыланган. Ошол боюнча сураганы келди, 1-2 сурам бар десем жок. Жетекчиликке бар. Жетекчилик уруксат берсе мен жооп берем деди. Бирок эч бир жерде жетекчилик уруксат бергенден кийин анан тартат деген эч бир жерде жок. Бул мамлекеттик мекеме, ден соолукту камсыз кыла турган мекеме. Ошого жараша кызыктар адам келип сурай алат. Азамат, силер туура барып атасыңар. Силер мага келип туруп, сизде ушундай кызматкер бар экен, жүрүң бирге барабыз деген, мен бирге силерди жүргүлө деп эле бирге алып барат элем. Анда жүрүң бирге баралы. Силер ал жакка барып туруп эле ал жакты чочутуп коюп атасыңар, анан мага келип атасыңар да. Чочутуп коюп тургандай. Мага келип, мында бизден ушундай маселе бар. Келиңиз, спорный болуп атат, барып сүйлөшөлү десеңиз, анан жүргүлө деп эле барып, мага дагы мисалы үчүн тактаганыңыз жакшы да. Биз чочуткудай, биз жан алгыч эмеспиз, биз аждар эмеспиз. Биз мына мыйзамдуу түрдө нотариус аркылуу бул жак мага ишеним кат берип атат. Мен ишеним каттын негизинде юрист катары буга юридикалык жардам берип атам. Бул сиз азыр айтып атасыз 2 жыл өтүп кетти деп. 2 жыл өткөн себеби иш 2021 жылы козголгон болсо, ушул мына акыркы Казакстанда корутунду чыкканга чейин бул иш канча жолу кыскарды өндүрүштөн, кайра канча жолу жандандырылды. Өндүрүштөн кыскарган себеби мунун күнөөлүү деп аныктаган эч бир мындай так далил болбогон үчүн кыскарды. Эми азыр мына күнөөсү жок деп аныктай албайбыз. Мен сиздерди күнөөлүү деген жокпуз. Ооба. Мен сиздерди күнөөлүү деп аныктап койдуңуздар деген жок. Мен болгону сиздерде жанагы бейтаптын баянында көрсөтүлгөн жагдайлар боюнча сурап атам. Бир жагдай бизге шек жараткан жагдай Караева Майрамкандын элинин үстүңкү жана астыңкы жерлеринде эч кандай аймалган издери жок болуп атат. Бирок ошол эле кезде больницага келгенде ал элинде ошо жана аймалган издери пайда болуп калып атат. Ошол жагдайды биз сураган келгенбиз. Биз жагын карагыла. Ал киши дагы билбейм, мен кайерде болгон, кандай болгон билбейм. Мен просто мен оюмда ал киши больницага келгенге чейин эмне болгон? Ошол дагы маселе бар да. Вот ошо маселе. Ал жерде жок болушу мүмкүн ар жакта. Бирок больницага келгенге чейин пайда болуп калгандыр. Эми мен бирдеке дей албайм. Ишеним катын берип атасызбы? Суроолоруңузга жооп берген үчүн бираз билдиребиз. Майда ийгилик, Эгерде дагы баягындай болсо, Азамат, кагаз менен кайра салыңыздар, биз жооп беребиз. Макул, рахмат. Макул. Рахмат чоң. Алло. Алло. Алло, саламатсызбы?
Караева Майрамкан деген сизби? Мен Жороев Максаттын өкүлү болом. Жороев Максаттын өкүлү боломун. Угуп атасызбы? Чаман угулуп атат, баштан чалыңчы дейт. Мегакомун ачалам. Мегакомун ачалам. Алло, алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Эми угулуп атабы? Училе берем. Менин аты жөнүм Азамат. Атыңыз ким? Атым Азамат. Азамат, Мен Жороев Максаттын ишеним кат боюнча өкүлү болом эжеке. Угуп атасыз да? Биз азыр ушул экөөңүздөрдүн ортоңуздарда жанагы 2021 жылы 2 февралда 13 февралда тагыраак айтканда кечиресиз, 13 февралда болуп өткөн окуяңыз боюнча көз карандысыз иликтөө жүргүзүп атам эжеке. Угуп атасызбы? Мен угуп атам. Ошол боюнча бир тараптуу болбош үчүн мен сизге кайрылып атам. Сиз менин берген суроолорума жооп бере аласызбы деп. Сиз чебу, мен сизге жооп беришим керек. Себеп дегенде мына карасаңыз, мен сизге дагы бир ирет кайталап кетейин. Көз карандысыз иликтөө жүргүзүп жатабыз. Сиздин пикириңизди да биз угушубуз керек. Эгерде сиздин пикириңизди укпай туруп бул маалыматты чыгарып жиберсек, сиз нааразы болушуңуз мүмкүн. Бир тараптуу маалымат таркап кетиптир деп. Ошол болбош үчүн сизге кайрылып жатам. Бир тараптуу маалымат менен бир тараптуу иштей эле атышат го Жороевдор. Эми эмнеге мени тынчым алып калдыңыздар? Бул вопрос менен мени прям эле жакында өлтүрүп алат бул Жороевдорчу. Жок, ошондо мен суроома жооп берсеңиз, сиз интервью бергени даярсызбы, даяр эмессизби? Мен интервью да бербейм. Булар бир тараптама иш кылып, мени келип өтө мени жаман абалга салып, еще мени каралап атпайбы? Макул эжеке, рахмат, кечиресиз анда. Номерлери турат. Ушул жерде кызмат кылчу экен. Жороев Максаттын айтымында ал ага чейин бул бөлмөдө туруп, бул бөлмөнү бошотуп, кайра бул жака өтүп алган экен. Жана ошол 13 февралда 2021 жылы ушул жерге келип, өзүнүн түшүндүрмөсүндө айтылгандай, бул жактын ачкычын сураганда, бул жактан жанагынтип провокация кылып, ызычуу башталган экен. Эми бул жерде азыр мен эмне жөнүндө айткым келет? Бул жерде азыр Юстиция министрлиги лицензиядан сырткары ар бир нотариустун иш бөлмөсүнө каттоо күбөлүгүн дагы берет экен, өздөрүнүн ички жобо мыйзамдарына ылайык. Ал каттоо күбөлүгүн эмненин негизинде берилет десе, ушул бөлмөнүн ээси менен түзүлгөн аренда келишими менен каттоо күбөлүгүн берет экен. Бирок бир жагдайды эске алып коелу, бир жагдайды айта кетпесек болбойт. Караева Майрамкан эженин лицензиясы 2019 жылы жаңыланган экен, а бирок ошол жанагы каттоо күбөлүгүн болсо акыркы жолу 2015 жылы алган экен. Бирок 2015 жылы бул жердин ээси, мыйзамдуу ээси Жороев Абдумуталип каза болгон экен. Демек 2019 жылы кантип кайсы келишимдин негизинде каттоо күбөлүк берилген деген Юстиция министрлигине суроо. Эгерде мыйзам чегинде Юстиция министрлигинен каттоо күбөлүгүн алып ушул жерде иштегенде Жороев Максат менен Караева Майрамкандын ортосундагы жанагы 13 февралдагы болуп өткөн ызы чуусу болмок эмес деген пикирди айткым келет. Башкача айтканда,
мамлекеттик мекемелердин шалаакылыгынын айынан ушундай жөнөкөй жарандардын ортосунда түшүнбөстүк болуп, кызуу жаңжалдар болуп, анын аркасынан ушундай жок жерден болбогон бир жагдайларды эксперттер ушинтип токуп, күнөөсү жок адамды камаганы көмөктөшкөнү жардам берди десек жаңылышпайбыз. Жыйынтыктоочу сөзгө келдик. Жана биз Ош областык соттук медициналык экспертиза борборунун жетекчиси Кеңешбек Ниматуллаевичтин көз астына фототаблицаны көрсөтө алган эмес элек, себептен жаныбызга алган эмес экенбиз. Биз силерге азыр ошону көрсөтүп коелу. Мына Казакстанда өткөн экспертизанын корутундусу. Бул жерде мына караңыздар. Мондай эки пакетке ороп, аны үстүн мөөр менен басып, таңуулап, башкача айтканда жөнөтүп атат. Жана мына биз айтып жаткан ич кийимдин сүрөтү. Бул жерде эч кандай ич кийимдин кайсыл бир жери кыркылып, Ошто болуп жатканда соттук биологиялык экспертиза кыркып экспертиза өткөргөн эмес, ошол бүтүн бойдон өткөргөн, кайра бүтүн бойдон Казакстанга жөнөтүлүп атат. Жана ошондой эле бул жерде Казакстандагы эксперт жазып атат мына. На исследование поступили следующие объекты и материалы. Образцы высушенной крови в упакованном и опечатанном виде Караевой и Джуроева. Трусы, нижнее белье заявительницы Караевой. Копия заключения судебно-биологической экспертизы и постановление о назначении экспертизы деп жазып атат. Бул бир. Башкача айтканда, жолдош жетекчи Кеңешбек Ниматуллаевич айткандай, балким ошол ички кийиминин кайсыл бир жерин шек жараткан жерин кыркып, анан изилдөө жүргүзсө керек эле, ошону жөнөттүңөрбү деген суроого колумда кагаз болбой калган үчүн мен жооп бере албай калдым. Азыр мына көрсөттүм. Бул биринчи маселе. Эми экинчи маселе, өзүңүздөр көргөндөй, Майрам Караевага биз телефон аркылуу байланышка чыктык. Ал биз менен сүйлөшүштөн баш тартты, интервью бериштен баш тартты. Эмнеге баш тартканын мен сезип турам, себептегенде бул жерде көптөгөн суроолор мен бермекмин. Эмне үчүн андай кылдыңыз, эмне үчүн андай жолго бардыңыз, өзүңүз нотариус болуп туруп, өзүңүз мыйзамды жакшы түшүнгөн адам болуп туруп, ошондой жалган жала жолуна эмне үчүн түштүңүз деген ушундай түрдүү түмөн суроолорду бермекмин. Бирок негедир ал адам ошондой менин суроолорум бере турганын сездиби же ыңгайсыз суроолорду берет деп ойлодубу, айтор кыскасы кезигүүдөн баш тартты. Эми эмне дейбиз? Баарыбыз каалап келген, баарыбыз эңсеген сот адилеттүүлүгү. Бир гана сот, прокурор, тергөөчү же милиция кызматкеринен көз каранды эмес. Алардын катарына кирбей калган эксперттерди дагы айтып кетишибиз абзел. Махабат Ганиева сыяктуу уятсыздык менен корутундуну түзгөн же башка кызыктар адамдар тарабынан сот адилеттүүлүгүнө келтирилген зыян аракеттери үчүн жеке жоопкерчиликке тартылмай сайын оңолуу жолуна түшпөйбүз. Оңолуу жолуна түшсөк, мындай сотторго, эксперттерге көптөн бери ишенбей жүргөн жарандарга жеңил болмок. Казакстанда болгон соттук молекулярдык генетикалык экспертизасы Оштогу өткөн соттук биологиялык экспертизасына таптакыр ишенүүгө болбостугун айгинеледи. Бул чыгарышта аныкталган мыйзам бузуулар боюнча кылмыш ишин козгоого жана тергөө амалдарын жүргүзүүгө жетиштүү деп ойлойм. Эгерде тийиштүү чаралар көрүлбөй калса, мындай эксперттик шермендечилик дагы деле уланып, дагы деле негизсиз кылмыш куугунтуктары көбөйүп, канчалаган адам баласынын тагдыры талкаланып, эксперттердин өзүнүн мыйзамдан жогору койгон коркунучтуу тенденциясы дагы деле улана бермекчи. Мындай эксперттин жалган корутундусу сот адилеттүүлүгүнүн кызыкчылыгына орду толгуз
зыян келтиргендиктен коомчулуктун жана тийиштүү укук коргоо органдарынын көз жаздымында калбашы керек. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.